Erkektin duhun sürün düşüre turgan 3 adat. Бул жеңил көрүнүшү мүмкүн, бирок чындыгында оор маселелерден. Биринчиден өтө көп сүйлөш. Сен 60ка чыгып, 70ке чыгып дагы ушул акыйкатты түшүнбөй калышың мүмкүн, түшүнбөй өлүп кетишиң мүмкүн. Адам эркектин качан духу, авторитети көтөрүлөт, качан сүрдүү болот, адамдарга өтүмдүү болот, качан аз сүйлөшө, көп сүйлөшө эмес, сөздөрүң дагы орундуу болот. Бардыгы сени уга турган болот. Ошондуктан аз сүйлө, саз сүйлө. Ал эми экинчиден сенин духуңду, авторитетиңди, сүрүңдү жогото турган бул какырыш. Бүгүн какыра берет эй. Дасторконду алдасыңбы, чай ичип атасыңбы, же торт жеп атасыңбы, ке бисмилла бирдеге кылып келип отуруп, андай десең эле, как кылып, бүт лотоктор бишекте какырык басып кетти. Көчөдө тротуарларды байкасаңыз бүт какырык. Какырык бардыгы да бар, менде дагы бар. Азыр деле какырсам болот. Бирок какыра турган өзүнүн орду бар. Дасторкондун алдында какырып болбойт. Өзүңө болсо башкаларга катуу тиет. Акырын туалет деген бар, атайын курилка деген жерлер бар, ошондой мусор ящиктин жандары бар. Ошол сыяктуу жерлерге барып какырып келгенге жетпейт. Бул ушул адамдан чыга турган, туалет издеп каласың го. Бардыгынын алдында, дасторкондун алдында зара кылып же башка побошом отуруп албайсың го. Ошол сыяктуу издеп барып таап келе турган жерлериң бул какырык маселеси. Жеңил карабаш керек. Да, кээде күтүлбөстөн жөтөлгөн токтотуп болбойт. Жөтөлгөндө башкада чыгып кетет, бирок бул кечиримдүү. Бирок атайын мүмкүнчүлүк болуп туруп токтотушка, кайра какыра бергендер бар да, буларга привычка болуп калган, нас чеккендей, сигарет чеккендей болуп калган. Ал эми үчүнчүдөн сени өлтүрө турган, духуңду түшүрө турган бул авторитет эмес да. Кино клиптерде бандиттерди чектире берип авторитет кылып көрсөтүп койгон бул тамеки да. Сен тамеки авторитетиңди түшүрөт. Сен бир тамекиге каршы күрөшө албаган кантип душмандарга каршы күрөшөсүң? Бир нафсиңди жеңе албаган кантип элди башкарасың деген тема суроолор келип чыгат да. Сигарет сени авторитет кылып көрсөтпөйт. Жаштардын көпчүлүк ою кара бейхада, тамеки колунда, айфонундай ушунда отуруш керек да. Пачка фальшивый долларды мынтип бейхана алдыга тизип алыш керек. Аренда машина болсо дагы. Айтайын дегеним, мекендешим, эркек бол. Духуний бол. Рухуний бол. Бул адаттарды кыла бербе.